кайнене, айдай кайнене, алтын кайнене деп обон созуп, келечектеги кайненесин мына ушундай сөздөр менен тергеп, атайын арнап ыр чыгарган Жодор Бешим бүгүн биздин төрүбүздөн орун алмакчы. Бүгүнкү маегинде ырчы мырза эмне менен алектенип жатканы тууралуу айтып, өзүнүн жаңылыктары менен бөлүшмөкчү. Саламатпы Жодор Бешим. Эң эле алгач кайнене аттуу ырыңыз чындап эле кайненеңизге, болочоктогу кайненеңизге арналып чыгарган чыгармабы? Ойлоп көрсөк, Кыргызстанда кайнене жөнүндө ыр жок экен. Анан ошол кайнене деген ырды өзгөчө бир тема болсун. Кайненениз эле баары баягы кайненени бир кобраны элестете беришет го. Ошондой эмес, баягы ушул кайненени жазгандан кийин дагы кызыктай бир ар кандай комментарийлер келди да. Себеби ошол комментарийни жаза турган адам, мен ойлойм да, ошол комментарийни жазарда биринчи өзүнүн энесин же болбосо өзүнүн аялын коюп туруп анан жазса деп. Болбосо келечекте ошонун аялы деле же болбосо ошонун карындашы же болбосо ошонун энеси, өзүнүн энеси жазып аткан. Ошол өзүнүн апасы деле бирөөнүн кайненеси да. Ошон үчүн баардык нерсе адам тилим бар деп эле баягы сүйлөй бербестен, тилди булгаласа сөөгүк жок деп коет го. Ошон үчүн баягы тилим бар деп балдырай бербестен, ойлонуп жазарда жакшы сүйлөп аткан сөздү ойлонуп жазыш керек да. Анан кээ бир ошол эмелерди карасаң, кайненеге ырдаганчы энеңи ырдасаң өлөсүң деп жазгандар болду. Ал нерсеге мен таарынбайм. Эми чындыгын айтканда баягы мени 6 күн какшап бирөө жамандап таарынта албайт, 6 күн мактап бирөө мени көптүрө албайт да. Мен ушундай характерим бар, ошондуктан бул нерсеге мен таарынбайм деле, бирок ошол нерсени алып карап койсо деген бир жакшы сунушту айта кетмекчимин. Ар бирибиздин энебиз бирөөнүн кайненеси болот. Жогорудагы суроону ооба деп тастыктап өттүңүз. Негизи эле сиздин кыздарга болгон талабыңыз аябай катуу эле. Демек сиздин жүрөгүңүздү багындырган бийкеч пайда болуптур да, же дагы деле болсо жүрөгүңүз бошпу? Жакшы суроо экен. Кыздарга, негизи кыздарга болгон талабым өтө эле катуу эмес болчу. Анан кандай десем, эми ар кимдин албетте кое турган талабы болот. Ошолор сыяктуу эле мен деле эми кандайдыр бир деңгээлде койгон талабым бар. Эми кайсыл адам, кайсыл эркек аялым мындай болсо экен, тигиндей болсо экен деп кыялданбайт. Мен ойлойм, менин оюмча ар бир эркек кыялданса керек. Ошолор сыяктуу мен деле кыялданып койгом бир кезде. Эми албетте азыр деле ошол кыялдар бар. Аялыбыз акылдуу болсо, ыймандуу болсо, биздин чыгармачылыкта түшүнсө, андан ашык эмне бар? Ата энебизди сыйласа, досторубузду сыйласа, андан ашык эмне жакшы болсун? Ошондой аял ар бир эркек эле туш болсо экен деп ар бир эркек эле тилейт. Эми бул суроону кандай десем, азырынча бул менин жеке жашоо. Ошондуктан сыр бойдон туруп турсун, анан Кудай буйрса кийинки чыгармаларда сөзсүз сиздерге ачыгын жарыябайбыз убагы келгенде. Келиңиз анда чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, учурда эмне менен алектенип жатасыз? Биз үчүн кандай жаңылыктарыңыз бар? Чыгармачылыкта Кудайга шүгүр, чыгармачылыкта жаңылыктар көп. Чыгармачылыктан көрүнбөй кеттим десем да болот чындыгында. Себеби ушул чыгармачылык менен эле мен жазда акыркы чыгармам ошол кайнене аттуу чыгарма болуп калды. Ошол кайненемден кийин топтоп калып, Казакстанга чоң продюсерский компаниялардан сунуш чыгып калып, ошол жака биз менен иштеш деп казак боордошторубуз чакырып калып, ошол жака кетип калганбыз чындыгында. Ошол жакта 3 ай жүрдүм. Кудайга шүгүр, өзүмө жакшы керектүү нерселерди, тажрыйбаларды топтодум десем болот. Андан сырткары өзүм жашоомо керектүү нерселерди, эл көрөсүң, башка жердин эл көрүп жер көргөн жакшы деге эле. Башканын маданиятын көргөн, башканын элин көргөн, жерин көргөн деге эле жакшы да. Анан ошол жака барып, чакыруусу менен барып 3 ай иштештик. Анан иштешип жүрдүк. Тилекке каршы эң артында баягы койгон талаптардан договор ой келгенде, ошо бир аз бири-бирибизге туура келбей турган сунуштар болуп калды. Ошондуктан мен баш тартып Кыргызстанга кайра келдим. Андан дагы эң кызыктуу эле нерсеси, ошо Казакстанда жүргөн кезде, ошол адамдар менен иштеп жүргөндө башка казактар мен ырларымды угуп, жолугуп таанышып каласың да, эми таанышып алып, ошол менин ырларымды угуп, сиздин именно сиздин голосуңуз биздин Казакстанга керектүү дабыс экен деп, алар дабыс деп коет. Сиздин үйүңүз именно биздин Казакстанга керектүү экен. Ушул жакта калып кетиңиз, биз менен иштешиңиз деп. Тиги менен иштешип жүргөн убакта эле бусканга аябай аракет кылды. Эми Кыргызда сөз бар да, дарак бир жерден көгөрөт деп коет. Анан
тигилерге барып ошолордун тузун татып алгандан кийин беркилер менен иштешип кете алган жокмун. Тигилер менен иштештим, бирок тилекке каршы сунуштун эң артында ошол бир топ ыңгайсыздык, бири-бирибизге туура келбей турган сунуштар болуп калды. Ошондон баш тарттым. Эми бул баш тартканда кандай чектелип калгандык эмес. Кудай буйрса, Казакстан менен башка тааныштар, чоң студиялар менен, керек болсо телевидение, радиолордун иштеген, тармакта иштеген адамдар, инсандар менен да тааныш болуп калдым. Эми ал жакта мен иштегениме чоң мүмкүнчүлүк, чоң эшик ачып алдым десем болот. Бул таптакыр Казакстандан баш тартып токтоп калдык дегендик эмес. Кудай буйрса, мен Кыргызстанда чоң алдыга койгон пландарым бар. Ошол пландарды ишке ашырып алсак, калганын баарын убакыт көргөзөт. Кудай буйрса, ошо Кыргызстанда да, Казакстанда дагы эки жакта тең шоу бизнести бирдей жүргүзүп, эмнеге биздин ырчылар, биз казактарга ырдап, казактардын акчасын алып, биз деле ушинтип биздин шоу бизнес деле кенен жайжак эмнеге болбойт. Ошондуктан ошондой бир жакшы максатта ошол жака да ырдап, бул жака да ырдайын деген жакшы тилек коюп койдум. Эми анын баарын алдыда убакыт көргөзөт. Репертуарыңызда өкүнбө жана жубайым болчу деген ырларыңыз бар экенин билебиз. Жана бул чыгармаларга казак бир туугандар кызыгып жүргөнүн дагы айтып кеткен элеңиз. Негизи мен ал эле чыгармаларым эмес, чындыгында толтура чыгармаларымда которо болушуптур. Эң артында ошол кайненени чыгарганда негизи мурда эле менин ырларым угуп жүрүшчү экен да. Ушул кайненени чыгаргандан өзгөчө аларда кызыгуу пайда болуп, биз менен иштешиңиз, сиздин ырларыңыз темасы бүт өзгөчө экен депчи. Аткарууңуз жакшы экен, үнүңүздүн тембры жакшы экен, ушинтип кызып ошондой сунуш кылышты. Анан кийин мен ошол себептен барып калдым. Анан мен Казакстанга баргандан кийин толтура ырларымды уктум. 7-8 ырымды которушуптур. Укпагандарыбыз канча да. Андан сырткары мен 8 ыр саттым. Ошол 3 айдын ичинде жаңы ырларды жазып берип саттым да. Анан эми иштесе жакшы эле экен. Сөз казак ырчылары жөнүндө болуп кетти. Ушул теманы улай эле биз да сизге суроо бергибиз келип турат. Көпчүлүк көрөрмандарыңыз сизди чыгармачылыгыңызды Кайрат Нуртастыкына окшоштурат да. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат? Мен ырдагандан баштап бул суроо жабышканда ойгактай. Бул нерсеге күлүп карайм деп эле. Эч кандай карабайм. Демек, жакшы адамга окшоштурса, демек жакшы. Жаманга окшошкондон көрө жакшыга окшошкон жакшы. Бирок бул мен аны турайм дегендик эмес. Бул Алла Тааладан келген кандайдыр бир окшоштук болушу мүмкүн. Биз улуу манастын урпактары эч убакта казак туугандарга же өзбек туугандары же дунган же болбосо түрк туугандарды турабайбыз. Себеби биздин каныбызда манастын дегендин каны бар да. Ошондуктан биздин каныбызда улуу элдин каны турганда эч убакта мен кыргыздын эркегимин, кыргыздын жигитимин деген эркек турбайт. Мен өзүмдү мактап кетейин деп айтып аткан жерим жок. Менде манас атабыздын каны бар. Ушул сөз менен түшүндүргүм келет. Демек, турабайбыз. Бул кандайдыр бир Кудайдан келген үнүбүздүн бир аз окшоштуктары болушу мүмкүн. Мен турабайм. Нурлан Насип менен дагы туугандык жагыңыз бар экенин билебиз. Анан учурда Нурлан Насип менен болгон мамилеңиз кандай? Ушул жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Нурлан экөөбүз Нурлан экөөбүз тууганбыз. Биздин чоң аталар жактан, чоң аталарыбыздан жактан бир тууганбыз. Чоң аталарыбыз бир тууган. Жакын эле туугандарданбыз. Нурлан экөөбүздүн ортобузда эң жакшы туугандык мамиле, сахналык достук мамиле бар. Бири-бирибизге болгон эч кандай көрө албастык, эч кандай жаман бир сезимдер боло элек. Булакка чейин Кудайга шүгүр. Эми булакка чейин экөө урушуп кетиптир, экөө бири-бирин жеп көрөт экен деген элдердин ортосунда эл оозунда элек жок деп коет го. Ошондуктан андай нерселер болуп эле келген. Ал нерсени токтото албайсың. Илгери биздин ата бабаларыбыз деле болуп келген, азыр деле боло берет да. Ошондуктан бул нерсе боло берет. Бирок Нурлан экөөбүздүн ортосунда эң жакшы мамиле, эң жакшы сый. Нурландай тууганым бар экенине мен жакамды көтөрүп сыймыктанам. Чыгармачылык дагы ийгилик карайм, өсүп өнө берсин. Мен жактан жардам керек болсо колумдан келишинче ага жардам бергенге даярмын.
сиздин жаныңызда жүргөн адамдар, кесиптештериңиз сизди сөзүнө турбаган адам катары сыпатташат экен да. Бул нерсе канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Жакшы суроо экен. Негизи бага ар адамда ар кыял, ал кыялды ким тияр деп коет го. Ошондуктан эми мага мындай сын пикир айткандарга мен ден соолук гана каалайм. Өмүрлөрү узун болсун. Эми мен ойлойм да, ушул балким мен андай адамдарды Кудайга шүгүр улуу муунда, орто муунда, кичүү муунда, өзүмөн кичүү, кийинки чыгып аткан муундагы ырчылар да. Мамилемди жакшы кылганга колдон келишинче аракет кылам. Анан бирок эми баягы адамдын баарына жага албайсың да. Ошон үчүн эмне адамдын баарына жагыш үчүн мен балмуздак болушум керек деп коет го. Мен андай боло албайм да. Ошондуктан мени жаман көргөндөр болсо, мен аларга таш менен урса, аш менен уруп кое берем. Мен эч жерим кемип калбайт. Колунан келген торлорун жая берсин, жаман сөздөрүн айта берсин, өмүрлөрү узун болсун. Эми антип баары айтты дегенден мен алсын го, Кудайга шүгүр мамилем ошол жана айтып өткөндөй бардык муунда эже байкелерибиз менен Кудайга шүгүр мамиле. Бирок чындыгында сиз айткандай эле туура болушу мүмкүн. Кээ бир көрө албаган адамдар болот. Ошолор айтса, эми аларга эмне дейсиз? Ошол жанагы айткан сөздөр. Анан мен мамилеге Кудайга шүгүр, мен ошол нерсемен сыймыктанам тескерисинче. Сөзгө жакшы турам. Себеби мен ошондой эркектердин катарына кирем десем болот да. Мындай сизди алыстан көргөндө мындай жалгыздыкка жакын адам катары сезилет да. Анан сиздин Шеринеде негизи эле чыгармачылык чөйрөдө досуңуз барбы? Чыгармачылык чөйрөдө бул достун маанисин түшүнгөн адамдар негизи досум анан мындайым тигиндейм деп сүйлөй бербеш керек да. Негизи антип сүйлөрдүк достун кадыр баркын кетирип коебуз. Себеби акыретте дагы жанагы сөз бар го. Акыретте болордук дос дегенчи. Ошондой достордон болуш керек деп ойлойм да мен өзү. Анан эми Шеринелерде дегенде ооба туура эле. Биздин Шеринелерде биздин өзүбүздүн компания бар. Тилекке каршы акыркы Шеринелерде ошол жастан баштап мен такыр балдарга жолугуп албай калган себеби өзүбүздүн компанияда бул мен Казакстанга кетип калгандыгыма байланыштуу да. Казакстанда ошол жакта 3 ай жүрдүм. Андан сырткары башка жактарда жүрдүм. Келип эле концерт менен кетип калдым гастролдоп. Ошон менен балдарга жолугуп албай, Шеринелерге кача албай калдык. Андан мурда Кудайга шүгүр эле баары менен жакшы болуп жүрдүк. Эми ар бир ырчылардын өзүнүн компаниясы бар го. Биздин деле ошондой компания бар, бирок акыркы учурда ошо Казакстанга кеткенден баштап аралаша албай калдык десек болот. Бирок эми мамилем Кудайга шүгүр. Уйкучумун, бир аз жалкоо жагым да бар, бирок максат койсом тырышчагымдан жазбайм дейт Жодар Бешим. Терс жана оң мүнөзүн ачык айткан ырчы мырзага чыгармачылык ийгилик жана бийиктик каалап, маегибизди соңуна чыгардык.